Биз болсо Таңманай программасын улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Биздин студиябыз өтө шаңга бөлөнүп аткан учур азыр. Ооба, кубанычыбыз койнубузга батпай, биз дагы аябай күтүп турабыз. Качан биздин кичинекей бөбөктөр жежелер бизге, биздин телекөрүүчүлөргө ырдап берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кеңиздерди тааныштыралы. Биздин студиябызга келген коноктор Акшола балдар хорунун негиздөөчүсү, жетекчиси Гүлмира Эсенгулова жана эл агартуунун отличниги Акшола хорунун кенже тобунун жетекчиси Салтанат Шабданалиева жана биздин кичинекей жөжөлөр келди. Бөбөктөр келди. Кош келиңиздер. Гүлмира эже, кош келиңиз. Эң эле алгач кутман таңыңыздар менен. Сиздин да бүгүн туулган күнүңүз экен. Куттуктап алалы. Чоң рахмат. Бүгүн өзгөчө майрам болуптур, Ошол күнү төрөлүп калыптырбыз, Гүлмира эже, мынакей балдар менен жүргөнүңүзгө 30 жылдан ашты, 33 жыл болду. 85-жылы түзүлгөн, Акшола балдар хору. Ошол жылдардан бери эле ушул балдар менен келатасыз. Балдардын мүнөзү, баскан турганы, психологиясынын баарын билип бүтсөңүз керек. Азыр бул жака бизге эң кенже топ келди, Ушулар менен, кенжелер менен иштешүү кандай өзү? Балдар бул эми негизи эле адамзат, жаныбарлар дүйнөсүнөн айырмаланып, бул өзгөчө. Ар бир адам феномен, ар бир адам табышмак. Ал эми балдар дүйнөсү бул, сиз айтып атпайсызбы, баарын билип бүттүңүз, балдарды билип бүтүш мүмкүн эмес. Улам жаңы төрөлгөн бала, улам жаңы дүйнөгө жаңылык алып келген феномен. Ошон үчүн балдарды таанып билүү, балдарды мен кыйын билем, балдарды ой мен мынтип койсом эле кыйратып коем деп айтыш бул мүмкүн эмес. Ошон үчүн ошонусу менен керемет, ошонусу менен адамзат дайыма кайталангыс, ошонусу менен адамзат эч качан таанылып бүтпөс керемет да. Ошонусу менен ар бир бала дүйнөгө төрөлгөндө аалам эмне жаңылык болот, мына бир бала ыңалап келди, демек эмне өзгөрүшү мүмкүн дүйнө деп күтүп калат. Анан демек биз дагы мен бир гана нерсени билем, мен 33 жыл бою ар бир баланын көзүнөн Моцарт келдиби, Бетховен келдиби, кимиси Малдабасанов деп карайм. Мына ушинтип карап 33 жыл өттү деп айтсам болот да. Себеби дегенде биз ушундай бир укмуш керемет заманда жашап атабыз. Бүгүнкү күнүбүз эртеңки күнүбүзгө окшобойт, эртеңибиз сөзсүз башкача болорун биз күтүп жашап калдык. Себеби дегенде ушундай технология эме жана башка биздин убак мындай жайрак жылгандай, биз жайрак өскөндөй туюлчубуз өзүбүзгөчү, жайрак чоңойгондой да туюлчубуз. Бүгүнкү күндө биз жетишпейбиз балдардын. Кантип чоңоюп калганын байкабай калабыз. Себеби дегенде биз айтабыз, мына быйыл биз биринчи жолу келгиле 1,5 жаштан алабыз деп чечтик да. Мен ойлоп атам, эмки жылы биз негизи эле 2 жаштан баштап балдарды окутуу боюнча, балдарга эстетикалык тарбия, музыка илимине нота таанып, жаздырып, негизи эле илимге аралаштыруу боюнча Акшола балдар хору жаңылык киргизген 2 жаштан алып. Мүмкүн эмес дешкен баары. 2 жаштан койгулачы. Негизи эле дүйнөлүк практикада, педагогикада негизи эле айтышат да, 4-5 жаштан баштап баланы билимге аралаштырса болот, ага чейин эрте. Ал дүйнөнү таанып, өзүн таанып, ошондой процессте депчи. Ал эми биз 2 жаштан алып баштаганда ушундай айтылганда, мага айтышканда мүмкүн эмес. Койчу Гүлмира, кантип эле 2 жаштагы бала, мына азыр сиздер көрүп атасыңар. 2 жаш, 2,5 жаш. Ушулар келгенде биз 2 жаштан деп алабыз да. Мына азыр илим 3,5га чыгып мынтип чоңоюп калды. Биз айтабыз, ай которгула муну тиги группага карачы, могу көйлөк жарашпай калды, чоңоюп кетти дейбиз. Кантип чоңоюп кеткенин билбей калабыз эртең элечи. Ошондуктан биз быйыл 1,5 жаштан алгыла деп, мына 1,5 жаштагыбыз 2ге чыгып, 1,4 жаштагын алганбыз. 1 жаш 4 ай жаш алганбыз. Азыр ооруп калды ошо кызыбыз. Ал жол болбосо, эми булар ооруйт, ушинтип батпат. Бирок кантип эле чоңоюп, кайра ушул костюмдарга батпай, биз кайра буларды жана бизде 2-4, 4-6, 6-8 деген группалар бар да. Тиги группага которгула, жарашпай атат мынау дейбиз. Анткени ар бир баланын, кечиресиз, ар бир баланын өзүнүн жаш курагына жараша ыры бар да. Жаш курагына жараша оюну бар. Жаш курагына жараша оюнчугу бар. Ал эми ыр бул сөзсүз түрдө анын өзүнүн бүгүнкү жашына гана туура келиш керек. Мына азыр биз мына могуларга оюнчук карматып, оюнчук ырдабыз. Ошол ырды 4 жаштагы баларда жарашпайт.
4 жаштагы бала мисалы үчүн мен аяй баламын, чипчин аяй баламын десе, кадимкидей соң коюп жарашпайт. Анткени ал мына азыр көрдүңүздөр, ал чырбаландырдаш керек. Анын оюну да башка, аң сезими да башка, анын кызыгуусу да башка. Ал ырдабайт, ал ырды. Көрдүңүзбү? Анан ошон үчүн биз балдар десе эле 8 жашка деле 10 жаштыкын 10 жашка деле тигиникин ырдата беребиз да. Ар бир баланын өзүнүн жашына, өзүнүн жаш курагына ылайыктуу ыры, оюну, сүйлөмү, сөзү, китеби жана башкасынын баары болуш керек, ал талап. Эми мына бул жерге келген бизге кенже топтун балдары келди да, колдорунда оюнчук бар. Чынында оюнчуктарды кандай тандап бересиздер? Анан мисалы балдар хорунда жүрөт десе эле жалаң ырдап бийлеп аткан элестетебиз. Булар да ойносо керек, кандай оюндарды ойноп? Мынтип айтышат да, балдар үчүн жазылат. Биз мисалы үчүн балдар үчүн иштеп жүргөн адамдар, балдар үчүн акындар, балдар үчүн жазуучулар бар. Балдар үчүн методика иштеп чыккан педагогдор бар, методикасын жазышат, анын кандай практика жүзүндө кандай болорун жазат. Мен чындыкты айтайын, мына мен 33 жылдан бери ушул проблемада жүрөм. Мен аны жөн гана өзүм деп эле балдарга сабак берип коюп эмес, мен изилдегенге аракет кылып жүргөн адамдарга кирем. Мен бул жөнүндө абдан көп китептерди окуйм, жана башка. Өзгөчө жаш курагымда көп жасайт элем ушундай аракетти. Мен айтайын дегеним, балдар берет сага идеяны. Балдар берет. Ырдын темасын бала берет. Мага моундай оюнчук керек деп бала берет. Эгер чоң адам өзү ойлоп чыгып берип койгон оюнчук буларга жарабай калышы мүмкүн. Миллионго жазалган оюнчуктар балдарга жакпай коюшу мүмкүн. Ал практикага келгенде бала аны мен кызыкпай коюшу мүмкүн, ойнобой коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мына оюнчуктар дагы мыналардын баары балдарды жакшы билген киши, мына ушу бул канча жылдан берки биз ойногон шылдырактар. Ал практика жүзүндө балдар ойноп, ошо менен чоңойгон ошол оюнчуктар чын эле керек экенин билебиз. Анан кийин мына оюнчуктарын көрсөтөт. Анан ырларды дагы балдар өздөрү айтат бизге. Биз ошол оюнчукту көрүп, чын эле бала ушинтип ойноп атпайбы? Шылдырап атпайбы? Бул шылдырайт экен, көрдүңбү? Эжеке көрдүңүз, менин оюнчугум бар, шылдырайт. Бул дегенче жылтырайт, көрдүңбү дейт. Көрдүңүзбү? Бул биз үчүн табылгыс идея. Биз оюнчугу шылдырайт турбайбы аны жазабыз. Эң сонун. Ал эми Салтанат эже дагы мына ушул балдар хорундагы эң биринчи окуучуларыңыз болот экен, Эң биринчи. Эң биринчи окуучу. Жана оозумду ачып өпкөм, көзүмдү ачып көргөн балам болуп калды. Канча жашынан келген Салтанат? 1-класста окуп жашаган. 1-класста. Ал эми азыр ушул кенже топту жетектейт экен да. Салтанат эже, айтсаңыз, мына ушул балдар менен иштешүү, өзүңүз ушул хордо канча жылдан бери келатасыз дегендей кандай? Мен негизи өзүм окуучу болуп келгем, азыр окутуучу болуп калдым. 33 жыл. 33 жыл ушул Акшолоодо. Акшоло менин үй бүлөм, Акшоло менин жумушум, сүйгөн ишим, үй бүлөм. Негизи эле Акшоло менин жашоом болуп калды. Салтанат 33 жылдын ичинде 330 балалуу болду деп айтсак деле жарашат го. Биз буга чейин келген психологко ушундай суроо бердик да. Азыркы учурда, мисалы Салтанат эже, сизге суроо берейин. Балдарды уруу туурабы же туура эмеспи деген суроону бердик. Ошого сиз кандай жооп бересиз? Мисалы, уруп тарбиялайт дейт. А кээ бирлер айтат, сөз менен тарбиялайт дейт. А кээ бир балдарды урбай тарбиялоого такыр болбойт. Ошол сиз өзүңүз мисалы балдарыңызды тарбиялап жатканда ургануучуларыңыз болобу? Жок, ургануучулар болбойт. Кантип ошол сөз менен жеткизиш керек балдарга? Ырдабай койсом эмне кылат? Салтанат негизи эле мындай мугалимдерге кирет да. Салтанат методикасы бул да. Өп жыттап эле ушундай. Мен айтам, Салтанат, сага ата-энелер балдарын ушу балам өбүлбөй калды такыр өп койсо экен деп жибербейт. Сен сабак бер. Ошо 1 саат убакыттын ичинде Салтанат баарын 100 жолдон өп чыгыш керек. Мунун методикасы ушул. Бул урмак дурусун урушпайт да. Анан ошон үчүн болуш керек. 33 жылдан бери ушулар Салтанат эжебизге барабыз, Салтанат эжебиз деп келишет. Салтанатта окуйбуз деп келген окуучулар толтура. Салтанат эжебизге барабыз деп Салтанатты сагынып, кээде Салтанат күлөт да. Тигин мамасы капа болуп калды окшойт, анан кеткен. Мама мени таштап кетчи Салтанат эжеге дейт экен да. Салтанат эженин үйүнө барайынчы депчи. Анан Салтанат эми бул уруу боюнча албетте эми Салтанат эми бул ошонун сырын айтып берсеңиз, эмне үчүн сизге балдар сиздин үйүңүзгө баргысы келет? Эмне үчүн сиздин үйдө калгысы келет? Ата-эне кантип ошондой кылыш керек?
билбейм, негизи эми уруу туура эмес го. Адамдын эмне талап кылып атканын көзүнөн, балдар деген аябай көрөгөч болот эмеспи? Көзүнөн билиш керек деп ойлойм да. Ошо урганга чейин жеткирбеш керек деп. Балдар ошону өздөрү эле сезип турат. Негизи туура эмес кылып койгонун сезип турат. Ошону эле түшүнүктүү кылып, түшүндүрүп айтса, бала негизи түшүнөт да ошонучу. Урганга мен каршымын. Негизи мындай да. Ооба, биздин кыргыз эл бул мына өзүбүздүн эл жөнүндө сүйлөшөлүчү. Биз ушул жерде жашайбыз, ушул жерди мекендейбиз, ушул элибиздин ата бабасынын салтын аздектеп ошол эн атабыздын жазылбаган бир кандайдыр бир педагогикада мыйзамдары бар. Биздин эл өтө, мен ойлойм да, биздин ата бабаларыбыз, энелерибиз, мына биз чоң апаларыбыздын тарбиясында өстүк. Кандай керемет кээ бир методикаларына мен таң калам да ушул күнгө чейин. Уруп согуу негизи эле кыргыз элинде болгон эмес, эч качан. Баланы уруп согуу негизи эле билбейм, бул могу кандай деп айтсам, бул адамзатына байланыштуу нерсе эмес. Муну адамзат ойлоп тапкан жок деп ойлойм. Бул адам кейпин кийген бир жалаңкычтар го деп ойлойм да. Себеби дегенде мейли биз азыр батыштын айынан ушинтип атабыз дейбиз, андай эмес. Батышта дагы өз балдарын король туткан, принц туткан, тим эле ханзада туткан калктар жашайт. Бул негизи эле бала затына кылынган зомбулук, уруу, согуу, балдарын көңүл сыртынан калтыруу, бул адам затына тек чак келбеген, тиешеси жок. Ошон үчүн ооба, балдарды окутуу процесси, мен түшүнүп атам сиздин сурооңузду. Сиз айтып атасыз, окутууда кантип такыр эле бир эч кандай эме кылбай. Мисалы үчүн сиз айтсаңыз, менден сурашыңыз мүмкүн. Керекпи ушул балдарга ырдатуу? Же болбосо бул каалабаса, бала мисалы үчүн музыкага окугусу келбесе, баланы зордош керекпи? Мисалы кечээ эле биз ошол темада сүйлөшүп калдык да, баланы кантип мына мисалы үчүн Салтанаттын баласы пианиного барат. Анан ошо мугалим айтып калды, тигинтиси кандай кылат? Ошол тема сүйлөшүп калдык да. Менин оюмда зордош керекпи баланы же зордобош керекпи? Зордош керек. Бирок зордо деген эле сөз ал уруп согуу эмес да. Зордош керек. Мисалы үчүн, ооба, мисалы жалаң ошо зордоп атып, окуйсуң балам, окуйсуң деп атып, чын эле генийлер жаралгандар муну адамзаттын практикасында толтура. Ошол эле Бетховенди айталычы. Ал эми чын эле кичине зомбу көрүп калган балдарга кирет. Мына Бетховен бол дүйнөгө, анын атасы ооба зордоду, зомбулады, бирок дүйнөгө Бетховенди алып келди. Элге белек кылды адамзатына. Кайталангыс феномен. Макулсузбу? Албетте туура эмес. Бирок бир примерлери бар да, мисалы үчүн. Рахманинов каалаган эмес. Ооба, ушунчалык таланттуу экенин энеси музыкант көрүп турду. Ал музыкага гана жаралганын көрүп турду. Зордоду. Ойнойсуң, ойнойсуң. Рахманинов келди дүйнөгө. Андай, мен азыр эсиме келгендерди айттым, андайлар толтура. Ооба, Гүлмира эже, мындай суроо жаралып атат да, өтө кызык болуп атат. Эми мына ушул Акшола балдар хору канча жылдан бери көптөгөн эл аралык фестивалдарга барып, гран-прилерге алып, кыргыз элине жакшы сыйлыктарды алып келип атышат дегендей, анан концерттер болот, ар кандай убакыттар болот, анан баягы чоң адамды көндүрсө болот, бирок кичинекей балдарды көндүрүү мүмкүн эмес да. Мисалы, концерт болоюн деп аткан учурда же ушундай эфирлерге келейин дегенде, мисалы дааратканага барам деген учурлар болуп калат да. Бул учурда сиздерде кандай болот? Же барбайсың? Сахнага чыгасың деп туруп чыгарып жүргөн күндөр толтура. Анан кийин чыгып келатат, кимиселе жана барам деген Салтанат кимиселе жайлады го. Сен жайлабай эле тапкатына кайда келет. Андайлар толтура болгон. Эми мен азыр айтсам, күлүп атып эфирибиз толуп калат. Андайлар күндө болду. Мына азыр деле өзүңүз уктуңуз го. Барам деди, биз айттык, чыдайсың. Эфир болуп атат, эми уят болосуң. Чыдайм. Анда азыр мындай кылалы, Гүлмира эже. Анткени бул адамзаттын баласы. Көрдүңүзбү? Анан биз ошентип эле айтып беришет, кичинекей го азыр барбай эле койсун, азыр эрте го депчи. Балдарды байкасаңыз, мисалы үчүнчү, балдар төрөлгөндөн эле булар кыймыл аракет да. Музыка башталганда эле эмне кылат балдар? Бийлей баштайт. Бийлей баштайт. Көрдүңүзбү? Демек, активдүү боло баштайт бала. Демек, керек бекен буларга? Керек экен. Мен мындай эле кыска жооп берейинчи.
эгерде бала ырдаганды сүйбөсө, каалабаса, жан дүйнөсүнө туура келбесе, анда ошол 33 жыл бою жашамак эмес. Булардын каалоосу менен ошондой балдар төрөлүп аткандыктан, ата-энелер ошону көрүп аткандыктан, булар барам акшолого деп ыйлап аткандыктан, акшол 33 жылдан бери келе атат. Мына булардын каалоосу. Келиңиз анда ушу балдарды ырдаталычы. Биз аябай күтүп калдык. Кичинекей бөбөктөрдү. Эмнени ырдайсың, Найла? Эмнени ырдайсың? Оюнчук. Оюнчуктарды. Давай ырдайсың. Кеттик. Ана эмесе биздин кичинекейлердин аткарыбысында болсун. Үйдө кармайсың. Оюнчук деген ырды ырдап бербейли. Оюнчук деген ырды. Кеттик анда, э? Кана, оюнчуктарыңарды көрсөтүп койгулачы эжекелерге. Кана, телевизордон көрсөтүп атат. Кана. Ай, баракелде. Соны туруп калса турбайбы? Давай жарыктап коебуз. Мен ойлойм. Апаларга Ай, баракелде. Азаматтар. Мен ойлойм мындай бөбөктөрдү көргөндө, Асыр айтасыңар 2 жаштагы балдар ырдабайт. Гүлмиреже, мен ойлойм мындай бөбөктөрдү көргөндө, маанайы аябай чыгып турган инсандагы жүзүнөн жылмайып келип, жүрөгүндө бир жылуулук пайда болот. О, балдар ырына эрибеген адам, демек ал билбейм анда. Анда аны ал билбейм, мен анда ал адам же оорулуу же эме. Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Негизи эле музыка адамдын жан дүйнөсүн тазартат. Бизди ичибизде катылып жаткан жакшы сапаттарыбызды тээп чыгара турган күчкө эгедер музыка. Ал эми балдар ыры, балдар үнү, балдардын ырдап аткан кебетеси не эрибеген адам, ага ошол убакта тазаргысы келбеген адам, анда мен элестете албайм. Бизде биякта суроо болот, катуу ырдадыкпы, жакшы ырдадыкпы деп. Аябай сонун ырдадыңыздар. Байкесанда кол чабат. Аябай сонун ырдадыңыздар. Аябай сонун, мыкты. Ноосип жакшы кылдыңарбы? Кана? Наиля. Наиля. Сеники Канчадасың айтып койсоң, Наиля? Наиля канчадасың? Канчадасың көрсөтүп койсоң? Канчадасың? Үчтөсүң. Сенин атың ким? Айтып койчу, катуу. Катуу айт. Ал атың катуу айт. Атың ким? Айтып койчу, бол. Бол айт. Айтсаң оюнчук берем. Алы деп кой, бол. Кирпиги сонун экен. Алынын. Бул жактагы балдарды сурап алалы. Наилянын атын. Наиля катуу айт атыңды. Наиля. Сен азамат. Хамза айт, бол, катуу. Катуу. Эле сени көрүп атпайбы? Бол. Машинка берип кел, Хамза. Хамза. О, Хамзат Азамат. Сеники катуу айтып койсун чоңусун. Айлин. Ой, Азамат. Баарынан улуу болуп аткан биздин атыбыз ким? Катуу айт, жигит. Илим. Ай, баракелде. Кыйын бала экен Илим, Кыйын бала экен. Чоң бала болгон турбайсың. Эми чоңдорго кошул сен, Ооба, айым чоң урпага барат эми. Ой, чоң экен. Азамат десе.
Эң сонун балдар менен жүргөн кандай сонун, Өзүңүз дагы Ооба. бүгүн жаңы төрөлүп атыптырсызга деп Кошулуп кеткен болуп атпайбы? Гүлмира эже, азыркы учурда мындай суроо жаралып атат да. Балдардын кабыл алуусу, аң сезими башка мурдагыларга салыштырмалуу. Азыркы күндө мугалим болуу өзү кандай? Айырмасы барбы? Балдар башкача деп атпайсызбы? Демек, мугалимдердин, чыныгы мугалимдердин деп айтайынчы, баса белгилеп. Чын эле балдар менен иштегиси келген мугалимдердинге талап өтө чоң азыр. Себеби дегенде, эгер сен күндө балдарга жаңы жаңылык айтып бере албасаң, эгер сен балдарды күндө балдарга кызыктуу боло албасаң, анда акшола чын эле тарап кетиши мүмкүн. Күнүгө бир нерсе жаңылык айтып. Себеби булар азыр айтып атпайбы жана аябай бат чоңоёт. Убакыт кандайдыр тез дегендей көрүнөт. Балдар бирдемеден баттажайт азыркылар. Мына бүгүн эмки жолу ушуларды кайра кайталап ырдап беришибиз мүмкүн эмес. Алар башка ырдайлычы дейт. Мына азыр балдардын талабы аябай чоң. Эгер биз балдарга бирлерди кечки ырдата берсек, ал бул бизди Акшоланын балдары таштап кетүүнүн эң бир себеби биз балдарга кызыксыз болобуз. Күнөө мугалимдерде. Мен муну Салтанатка күндө айтам. Бала кеттиби, биз өзүбүздөн издешибиз керек. Себеби биз балдардын деңгээлине, демек биз алардын каалоосуна жооп берген жокпуз. Биз балдардын талабына жооп бере алган жокпуз. Балдарды дайыма сүйүп эле, өөп эле, жакшы көрүүдөн эле баласага байланбайт. Балдардын талабы азыр укмуш чоң, билүүгө, билимге ынтызарлыгы таптакыр башкача. Баланын ошол ынтызарлыгына, ошол убакытта каалап аткан нерсесин бере албасаң, сен балдарга кызыксызсың. Балдарга ошол эле убакта, мына көрдүңүзбү, булар азыр мына өздөрүнүн жаш курагындагы такыр негизи эле үйдө отурган бала менен мына үйгө отурбай монтип жүргөн балдар өз курагындагы балдардан чынында 1 жаш 2 жаш улуудай сезилиши мүмкүн, туюлушу. Себеби булар андан бат чоңоюп атышат. Үйдө отурган бала ал башка бала. Үйдө отуруп эле эштек апасынын тигинин сүйүүсүнөн анын кол чабуусуна ал аз балдарга азыр. Балдар азыр ушуну талап кылат. Балдар коркпойт, байкасаңыз. Булар кечеги эле келген балдар. Коркпойт. Булар ыйлабайт. Жана сиз айткан дааратканага баргысы келсе да чыдайт. Жана башка. Берген суроолорун уксаңыз, чын эле күндөр жаза турган гана адам жетпейт да. Суроолорунан тажап кеткен учуруңуз болобу? Болбойт. Мен чынын айтайынбы, мен аябай зымга тарткандай түп-түз жүрүп, такыр эме кылбай, сабагынан да отличник болуп, Акшолага да такыр түп-түз келип, түп-түз кетип, такыр замечание укпаган, такыр ушинткенти мен укмуш балдардан корком. Канчалык укмуштай келип, бир кызыктай бир суроолорду берип, оомалуу, төкмөлүү болгон балдар мына ошолор келгейлер. Мен ушинтип түшүнөм азыркы күндө. Гүлмира эже, мисалы биздин ата-энелерибиз экинчи үчөөнүн экөөсү сөзсүз түрдө Акшолага бергиси келет. Бирок балдар аябай көп. Сиздер кантип тандап аласыздар? Ошончолордун арасынан тандашты эле бул бир кыйындыкка учурайсыз. Тандабайсыздар, Биз тандабайбыз. Эми кантип могу баланы тандаса болот? Билесизби, кече эле эчтеке, эми балдар ар кандай да, бириси чын эле аябай музыкага абдан шыктуу, баары кызыгат, баары сүйөт, музыканы сүйбөй коюш мүмкүн эмес. Ал анткени биздин адам баласынын талап кылчу, жан дүйнөсү талап кылчу продукт. Жан дүйнөсү талап кылчу азык. Демек, ал баарыбызга керек. Бирок чын эле музыкант болчу, профессионал музыкант болчу, чын эле дарамети ошондой, жаратылыштан берилген кудурети музыкант болот деген бала бар, же болбосо жөн эле сүйүүчү боло турган бала бар, туурабы? Анан ар кандай, бирок кээде карап туруп, мына педагогиканын зор күчү ушунда да, баланы тарбиялоо, баланын ичиндеги мүмкүн эмес болгон нерселерди кээде педагогдор тууралап коюшу мүмкүн. Толук мүмкүн. Бала балким жөн эле моряк болуш үчүн жаралгандыр. Бирок аны мугалим мынтип туруп, жок, кел мынтип көрөбүз. Жээктеп көрөлүчү мояк жакты деп, деңизден алып чыгып, музыкага байлап койгон учурлар бар. Демек, бул чексиз суроолордун бири да. Биздин аябай кызыктуу маегибиз азда уланат. Ал эми телегөрүүчүлөргө айталы. Бизде кичинекей жарнама бар экен. Жарнамадан кийин кайрадан маегибизди улантабыз. Бизден алыстабаңыздар. Бүгүн бизде өзгөчө коноктор.
Программабызды уланта берели. Бүгүн бизде конокто мына ошол Акшоола балдар хору жана жетекчилери, негиздөөчүлөрү бизде конокто. Гүлмира эже, айтсаңыз, өзүңүз кичинекей кезиңизде эмне оюндарды ойночу элеңиз? Эми биздин оюнчуктарыбыз топташ, чыйгурчак. Баарын караңызчы, биз кол менен терип алчубуз, окшоштуруп, ушунун баары чынын айтканда методика экен. Мунун баары эң керемет нерсе экен. Чыйгурчакты мен жасаганымды ушул күнгө чейин билем. Аракет кылып, сенин курчагың сулуу, менин курчагым сулуу эмес деп өзүбүз жасачубыз да аны. Бизге үйрөтчү апаларыбыз бир-эки жазап берсе керек, чийден биз жазачубыз. Беттерин жазап, топчу коюп, агат жанагы мындай тоң койгон топчулар болот го, андай топчу табыш аябай кыйын болот эле. Мисалы үчүн да, жана башка. Биз антип ойлоп калдык. Мен Абдыраев атындагы музыкалык мектеп интернатта окудум. Ал эми интернатта деле биз топташ ойночубуз. Биз ошол жактан жанагы мен ошол оюнчуктардын кайтып келишин каалайм. Чын-чынына келген. Себеби дегенде, мен билем, биз интернатта окуп жүргөндө биз Атайын музыкалык мектеп интернатта окудук. Биздин эң биринчи эмебиз бул сен музыкант кылуу болчу да. Бизге эң биринчи бүт 24 сааттын 20сы ошо музыкага арналчу. Бирок биз дагы бала болчубуз, биз дагы аябай ойногубуз келчү. Тажасчубуз музыкадан, кашчубуз, биз дагы ошондой эле бала болгонбуз. Бирок бир оюнду мен ушул күнгө чейин мен ошону ойлоно берем да, эмне үчүн художниктер ушундай жасашпайт? Мисалы үчүн да, эгер мен педагог, сүрөтчү педагог болсом, мен ошол китептерди чыгарат элем. Себеби мындай да, биз кагаздан курчактарды кесчүбүз. Курчактарды тартчубуз биринчи, картон чоң кагазга. Анан ошол картонду кесип, курчак жасачубыз, бутун колун кылып, анан ошол курчактарыбызга көйнөк тартып, өзүбүз кагаздардан көйнөк тартып, анан мынтип кийгизчүбүз аларга. Караңызчы, балдардын биринчиден сүрөткө кызыгуусу, экинчиден, эгерде ошондой китептер чыкса, мисалы үчүн даяр эмелер, балдар жок дегенде кесет эле ошону, өздөрү. Кесип, бул көйнөктү деп кесип алып туруп кийгизсе, мисалы, ошондой китептер көп болсо, мисалы үчүн, анан мондайлар болчу да, бизде биз жана карышкыр, мышык, чычкан дегендерди өзүбүз окшоштурсак окшоштурбасак да пластилинден, же болбосо кандайдыр бир мондай кагаздардан жазып алып, анан мындай үйүн жазап коюп туруп, анан кийин тук сага кезим, анан тияктан бул кийим деп, мына мисалы үчүн ушинтип ойночубуз. Көрдүңүзбү? Өзүнчө театр. Жана эмне деп стол үстүндөгү театр деп коебу. Биз ушинтип ойночубуз. Ошол оюнга деле кызыккан бала кызыгат, кызыкпаган бала кызыкпайт. Биз 5-6 кыз отуруп алып, ошону жазачыбыз дагы, мен ушуну ушул күнгө чейин эстейм. Жанагы биз билген жомоктор мисалы үчүнчү, ач карышкыр, анан бул эчки деп окшоштурбай жазап алып, анын жети улагын жазап, жана башка ушундай оюндарды ойночубуз. Ал эми азыр албетте булардын оюну башка, оюнчуктары башка, бала заманына жараша болот. Зыян деп ойлойсуз азыр оюндар жана оюнчуктар? Зыян оюнчуктар аябай көп, аны мен эле эмес, аны журтчулук айтып атат, медиктер айтып атышат, мисалы үчүн керек болсо биздин оюнчуктарыбызды биз көрдүңүзбү, шылдыракты жыгачтан мен издеп жүрүп Дордойдон таптым да. Азыр ушу шылдырак оюнчуктардын бүт пластик жанагы. Кытай ошо туура эмес дегендерди окуйбуз да, биз дагы билебиз да. Мен ошону такыр каалаган жокмун. Шылдырактын түрү бар азыр. Ал мисалы үчүн музыкалык шылдырактар бар. Ал жарабайт болчу азыр. Бул оюн жөнүндө болуп аткандыктан мен музыкалык аспапта ойноп атам деген ыр эмес. Бул менин оюнчугум шылдырап атат, уксаң деген шылдырак оюнчук жөнүндө сөз болуп аткандыктан биз ошондой оюнчук табышыбыз керек болчу. Мен Дордойдо 2 күн жүрдүм ушундай. Анан бирөөсүн таап алып, анан ошо тиги саткан аял мен алып келип берем, болот деп атып алган оюнчуктар болчу да. Анан жана башка. Эми бул оюнчуктар жөнүндө чын эле бул тема оор тема, өзүнчө чоң тема, бирок балдардын жанагындай түрдөгү, оңой түрдөгү пайдалуу аң сезимин өстүрүү, колдордун моторикасын өстүрүү, сүрөт тарттыруу жана башка буларга кызыктуу боло турган, өздөрү жанантип аралашып, керек болсо мамасы, папасы үйдө балдар менен ошентип жана столго коюп алып ойной турган. Көрдүңүзбү? Мисалы үчүн кээ бир ата-энелер бар, мисалы үчүн керемет ата-энелер бар. Жап-жаш папалар, мамалар бар, балдар менен ойногусу келгендер. Мисалы үчүнчү, ойнойн десе чын эле мындай чогуу ойной турган оюндар жок да. Демек жанагындай китеп формасында жанагы кесип алып, кел балам, мен болсом карышкыр болом, сен болсоң эмнеге деп папалар ойногусу келген ата-энелер бар. Бирок ошол жок. Мына ушулардан кемтик бар. Кылышпайт, э? Жок, кемтик бар. Ошол методикалык жанагы эмелер жок да. Мисалы үчүн ошол арзан, бул кагаз болгону, пайдалуу, экологиялык таза, жана балдардын
жана ата эненин үйдө отуруп ойноо оюнчуктарына кирмек да. Бала анткени көпчүлүк убакта өзү жалгыз ойногонго, кээ бир үй бүлөдө жалгыз эле бала болот да. Анын оюну такыр башка. Көп үй бүлөлүү балдардын оюну такыр башка. Алар бири-бири менен ойнойт, туурабы? Анан ошон үчүн эми бала деген бардык адамзаты бул социум, булар сөзсүз түрдө бир кандай бир социалдык бир мындай чөйрөгө аралашыш керек. Өзүнүн курактуусулары менен ойнош керек. Бала бала менен ойнойт деген ошол. Баланы бала эле тарбиялайт деген сөз бар кыргызда. Бала бири-бирин тарбиялайт деп койчу апаларыбызчы. Мисалы үчүн мен үйдүн улуусу болдум. Мен сөзсүз түрдө бөбөктөрүмө сөзсүз ойун ойнотчу. Сизге карап? Мени карап бой түзүшөт. Мисалы үчүн кыргызда дагы деле ошондой, көп элде ошондой болуш керек. Анан ал эми мону көрдүңүзбү, балдар келет, муну тыйып көргүлө азыр. Келиңиз, азыр биздин балдар ойноп атат бул жерде, сонун болуп ырдаталы дагы эми бир Дагы ырдайбызбы? Кана туруп калат экенбиз балдар, оюнчуктарды ордуна коет экенбиз, кана. Кана ырдайбызбы дагы? Ырдайбыз. Бизге. Силердин ырдаганыңар аябай жагып калды бизге. Элим командир болуп туруп калат, кана. Кана. Кел, айланып тур ордуна. Мына. Аябай сонун ырдаган бөбөктөрдү алып келипсиз. Караңызчы. Баары кыйын бекен? Баары кыйын экен. Баары кыйын экен. Татынакай. Кана силерди кыйын экен деп атат. Карачы, ал. Кана моюндар узун экен. Кана моюндарыбызды узун кылып коебуз. Кана, мынакей. Коюп коебуз, болду. Түз турасың, Айля. Тияқты қарап, носик қылат кеміз, Айля, тияқты қарап. Қана, тияқты носик қылып қойшы, қана. Байке, тартып атасыз ба сіз? Сұлулар тартасыз да, қана, носик. Қана, кеттік анда, Не? Қанаттарды қылып. Азыр біз сілерге мағалақан чап деген ұрды. Чап, Кеттік. Ана. Манагар көрдүңөр, биз кандай жүгүнгөндү билебиз. Мынча сонун керемет балдар, мынча сонун ырдаган. Ай. Апаларыбызды өп коебуз эми. Апаларыбызды бизди карап атат да. Апалар карап атат, аталарды өп. Кел аталарыбызды. Папаларды өп кол, папа карап атат. Тайне да карайт эмес беле, таятта. Тайне да карап атат, тайнелерди өп кол. Сен мамаң да кел. Сен мамаң, сен папаң кел. Өп коябыз кел. Ой, азаматтар десе, барын өптүк, апаларды, аталарды. Бүгүнкү көрсөтүүбүз өзгөчө тарыхта ала турган көрсөтүү болот да. Чындыгында бул жакта туруп алып балдардай мекенин эч ким сүйбөйт. Мен сизге айтайынбы? Сиз дагы, мен дагы, президент дагы. Себеби дегенде биздин чоңдордун аң сезими такыр башка. Биз сүйсөк дагы эмнеге мага кандай болот, ушундан сүйлөп коеюнчу сүйөм деп, анткени тиги көргөн деп коебуз да, Ал эми булар ата энесин, апасын, мекенин, жашап аткан жерин булар интуитивдик түрдө жөн эле сүйөт. Буларга эчтекенин азыр кереги жок. Ошон үчүн көрдүңүзбү? Сүйүү бул бала.
Кандай сонун сөздөр. Терең ыраазычылык билдирели. Ыраазычылык, Гүлмира эже. Эң негизгиси, Гүлмира эже, биз бул жакка жанагы чоң мисалы улуу урактагы же ошол эле жылдыздарды чакырганда, алардын бул жакка келүүсү бир аз кээ бир учурда кыйынчылык жаратат. Ал эми сиз кичинекей бөбөктөрдү таң эрте ойготуп, моундай сонун кылып кийинтип, ырларын даярдап алып келип, өзгөчө теле көрүүчүлөргө дагы Анткени силер жакшы көрөбүз да. Теле көрүүчүлөргө дагы сонун маанай тартуулап бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирели. Акшола балдар хоруна ийилип таазим этебиз. Дайыма өнөрүңүздөрдү өркүндөтүп, кичинекей бөбөктөрдү баягы уядан учканда, эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт, маданиятка шыктап жүрө бериңиз. Рахмат. Акшола дагы да болсо элди таң калтырып жүрөт деген ойдобуз, дагы ошол мезгилдер алдыда деген ойдобуз. Сизге ыраазычылык, мына ушул балдарды тарбиялап, башка жетекчилерге да ыраазычылык, ушуларды өстүрүп, музыканы жан дүйнөсүнө салып берип атканыңыздар үчүн. Мен да силерге бүгүнкү сиздин туулган күнүңүз менен куттуктайм. Чоң рахмат. Сизге мен билбей эле келгем, чыны ушуну белек катары кабыл алыңыз. Кабыл алдык. Эң сонун белек болду. Демек сиздин да жан дүйнөңүз балдарга жакын болуш керек, анткени жөн эч нерсе жаралбайт. Ушул балдардын энергетикасы сизди бүгүнкү күн бактылуу кыла алсын. Мен сизди куттуктайм. Жана силердин телевидениеңерге мен тескерисинче ыраазычылыгымды билдирем. Илайым балдарга деген сүйүүңөр дайым болсун. Анткени бул сүйүү таза сүйүү, эчтекени талап кылбаган сүйүү, балдарды сүйүү үчүн сен отчет бербейсиң эч качан, эч кимден кандай деп айтсам, ыраазычылыкты албашың мүмкүн. Бирок бул чоң энергетика өзүң үчүн. Өзүң тазарасың, өзүң бийиктейсиң, өзүң чын эле адам экениңди, чын эле мен ушул дүйнөгө керек экениңди балдар аркылуу билесиң. Ошон үчүн илайым силердин ушул баланын басып кеткен таманын кут. Бүгүн силерге канча кут кирди. Канча кут кирди. Сиздерге ыраазычылык. Балдар, жакшы баргыла. Балдар, эжеке, пока. Кош. Жакшы баргыла. Чоң рахмат. Жандар десе. Өп койгулачы, эжеке мен байкен, өп койгулачы. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо Таң Маанай программасын ага карай уланта берели.